Бұл сұраулар пробный ORT сұраулары. Біз азыр ушул сұрауларды иштейбиз. Бұл сұраулар билгениңиздей көбүнчө колонкалар, А колонка, Б колонка деп сұраулар боюнча ушул сыяктуу келет. Мен артымда сұрауларды 1-ден 4-кө чейин сұраулар жазып алгам. Ушул сұрауларды иштейли анда. Биринчи суроодо А колонкасы -5, -7. 5, -5, -7, минус кошулуп, бирок -12 болуп калат. А бул жерде кашаа ичиндеги минус менен бул минус экөө кошулуп кетет. -5 плюс 7 болуп калат. Бул да барабар 2-ге. 12 менен 2-ни салыштыра турган болсок, бул жерде 2 чоң деген билдирет. Демек, Б колонкасы чоң деген маани билдирет. Кийинки суроодо -2,8-ден 3 минус 1,4-ден 1 колонкасы А колонкасы экен. А Б колонкасы -2,10-ден 5 көбөйтүү 1,10-ден 5 экен. Экөөнү салыштыргыла дейт. Бул аралаш болчокту дурус болчокко айландырып алсак, 2-ни 8-ге көбөйтүп 3-тү кошобуз. Минус 19 бөлүнгөн 8. Минус бул жерде дагы 1-ди 4-кө көбөйтүп 1-ге кошсок 5 бөлүнгөн 4-кө барабар. Бул жерде бул астыны бирдей абалга келтиришибиз керек. Бирдей абалга келтириш үчүн мен 4-тү 2 менен көбөйтсөм 8 болуп, экөө бирдей абалга келет. Бирок 2-ни 4 менен да 5 менен да көбөйтөм. Минус 19 бөлүнгөн 8 минус 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10 бөлүнгөн 8. Бул да барабар минус 19 минус 10 бөлүнгөн 8-ге барабар. Минус 19 менен минус 10 кошулуп минус 29 бөлүнгөн 8 болуп калат. Мында 29 8-ге бөлсөк минус 3,62-ге барабар. А бул жерде Б колонкасына минус 2,5-ти минус 1,5-ке көбөйтө турган болсок, минус 3,75-ке барабар болот. Бул жерде салыштыра турган болсок, минус А колонкасы чоң деген маани билдирет. Үчүнчү суроодо 3 бөлүнгөн тамыр ичинде 2 экен. Ушуну тамыр ичинде 5 менен салыштырыла дейт. Бул жерде тамырлардан кутулуш үчүн мен 2 жакты тең квадратка алсам, 3 бүтүн тамыр ичинде 2-нин квадратын алсам, бул жакта дагы тамыр ичинде 5-тин квадратын алсам. Бул жакта 3-нин квадраты 9 бөлүнгөн тамырдын ичинден 2 өз чыгат. 2 болуп чыгат. А бул жерде 2 тамыр менен кетет. Бул жерде 5 өзү чыгат тамырдан. 9-ды 2-ге бөлсөк 4,5. 4,5 менен 5 салыштыра турган болсок, 5 чоң деген маани. Тамыр ичинде 5, 3 бөлүнгөн 2 тамыр ичинде 2ден чоң экен. Ошондой эле бул жакта 4-нчү суроодо дагы бул жерде 3-нчү суроодо эле тамыр ичинден кутулуп алсак деле болот. R тамыр ичинде S квадратка алсак, бул жакта дагы S тамыр ичинде R-ды квадратка алсак, бул жерде R квадрат S болуп калат. Бул жагы S квадрат көбөйтүлгөн R болуп калат. Бирок бул жерде салыштырып атканда үстүндөгү эрежеге карашыбыз керек. S 0-дөн чоң сан экен. Натуралдык сандар болот. Ал эми R S-тен чоң сан экен. Биз ордуна мисал берип көрөлү. S-тин ордуна 2-ни, S-ке 2-ни, R-ге 3-тү берип көрөлү.
3'tü koysak 3'tün kvadratı көбөйтүү 2. Бұл жақта 2'nin kvadratı көбөйтүлгөн 3. 3'tün kvadratı 9, 2 koysak 18. 2'nin kvadratı 4, 3 koysak 12. Бұл S-тан ар дайым чоң болгон үчүн биз А колонкасы чоң деп билебиз.